Мындан 25 жыл мурун тагыраагы 1992 жылдын 3 мартында мекенибиз Кыргызстандын мамлекеттик символдорунун бири болгон кыргыздын улуттук туусу кабыл алынган. Өлкөбүздө болгон ар бир жакшылыкта, ошондой эле чыган инсандар тарабынан чет өлкөдө кыргыздын жүзү катары желбиреп келген эркиндигибиздин белгиси улуттук туубуздун тарыхына кайрылабыз. Советтер Союзу өз кучагына алган 15 өлкө өз алдынчалуулугун алган мезгилде ар бир мамлекет улуттук маданият тарыхынын негизинде мамлекеттик символдорду кабыл ала баштаган. Көп кылымдык тарыхка ээ Кыргызстан 1991 жылы түзүлгөн өкмөт мүчөлөрү тарапынан сүрөтчүлөр арасында улуттук туубуздун дизайнын түзүүгө сынак жарыялаган. Жыйынтыгында ар түрдүү пикирлер сунушталып, чоң талдоонун негизинде бүгүнкү күндө желбиреп келген тууга ээ болдук. Ошондо Кыргыздын көк асабасы деген болгон деп асабачылардын сунуштары болду. Анан баягы эле эки чети кызыл, анан көк каемкасы ортосунда ак полосасы менен ошол эле калсын деп аны айткандар болду. Ошондо анан депутат 350 депутаттын көпчүлүгү ушул көк деген бул аза күтүүнүн белгиси болот. Кызыл түстө кыла турган болсок, анда бул ошол эркиндикке жетиш үчүн, эгемендүүлүккө жетиш үчүн канын берген, жанын берген адамдардын эстелигинин бир белгиси катары деп кызыл түскө токтогонбуз. Ошол кезде эл өкүлү болуп турган легендарлуу парламенттин депутаты Орозбек Акимбаев тууну кабыл алуу чечими талаш тартыш, чоң талкууну жаратканын айтат. Бирок анда азыркыдай күн караманын жалбырак эмес, бири узун, бири кыска болуп 41 түз сызыктардан турган. Ошону колдоп талаш болду. Ал жерден ар кимибиз өзүбүздүн жекече оюбузду ортого салдык. Кайсы желек көзүбүзгө жакшы көрүнүп, жүрөгүбүздү ээлеп, сезимибизди ошол жака буруп аткан болсо, ошого добуш беребиз дедик дагы. Ошол кызыл желекти ортосунда күндүн нуру, анан түндүктүн белгиси болуп ошону кабыл алганбыз. Ошентип учурдагы туу кабыл алынган соң мамлекеттик атрибут кыргыз жүзү катары тааныла баштады. Туунун ортосундагы күн желеси 40 уруу деген маанини туюндурат. Тарыхыбызда кыргыз эли 40 уруудан курулгандыгы тууралуу маалыматтар бар. Түндүк бул үй бүлө, бул мамлекет. Түндүктө жанагындай кесилишип турат. Бул жагынан экөө, бул жагынан экөө келип турат. Коломто дегенди жанагы коломтосу өчпөсүн деп бизде кыргыз элинде айтканда, түндүгүңөр бийик болсун, түндүгү түшпөсүн, коломтосу өчпөсүн деген кыргыздын философиялык мааниси бар сөздөрүн баардыгын ошол жерде камтыганга аракет кылышкан. Манас эпосунда деле айтылат, көк асаба кызыл туу деп. Көк асаба деген бул жанагы таягы, туусу жанагы желбиреген байрагыбыз да. Кыргыз туусу дүйнөлүк деңгээлде эки гана учурда желбирейт. Бири өлкө башчысы башка мамлекетке расмий иш сапары менен барганда, ал эми экинчи учур болсо кыргыз спортчулары жеңишке жетишип, алдыңкы орунду алганда. Дал ушундай сыймыктуу милдетти алган спортчу Арсен өлкөбүздүн желегин дүйнөлүк аренада бир нече ирет желбиреткен. Ар бир спортчу өзүнүн мамлекетин, өзүнүн мекенин, өзүнүн жерин желегин көтөргөнүн чыгышат. Бул сезимди түшүндүрө албайсың. Анткени күндөп, түндөп кылган машыккан күндөрүң бир эле мүнөттө чечилип калат. Айта кетсем, пьедесталда турганда, биздин желегибиз, туубуз көтөрүлүп жатканда сезимдерди түшүндүрө албайсың. Дагы да башка мамлекеттерге дүйнө чемпионаттарына чыгып, кыргыз желегибиздин, кыргыз туубуздун эң бийикке көтөрүшкө аракет кылабыз. Эгемендүү желегим, желбирей бер жериме, кызыл түстүү желегим, эркиндик бер элиме. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Мужиев, Арутаң көрсөтүүсү.